Саламатсыңарбы балдар? Математика сабагыбыздан бөлүү деген теманы өтөбүз. Сабагыбыздын максаты бөлүү амалы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Бөлүү амалына карата мисал иштейсиңер, эмгекчил болууга үйрөнөсүңөр. Балдар, 111 беттеги 638 маселени карайбыз. 12 спортсмен 3 катарга тең бөлүнүп турушту. Ар бир катарга канча спортсмен турду? Тик бурчтуу таблица түзөлчү. Сүрөттү байкагыла. 3 катар болгондуктан 3 сапты белгилеп алып, ар бирине бирден тегерекче кое баштайбыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү спортсмен ошол 3 сапты башташат. Алардын артында кийинкилери турушат. Ошентип, 12 спортсмен тизилип тургандан кийин 3 катардын ар биринде 4төн спортсмен болду. 12-ни 3-кө бөлсөк, 4төн тиет. 4 саны 12 менен 3-түн тийиндиси деп аталат. Үйлөм 12 бөлү 3 барабар 4 деп жазылат. Тийиндини табуу бөлүү амалы деп аталат. 4 тийинди, 12 бөлүнүүчү, 3 бөлүүчү, кош чекит бөлүү белгиси. 12 бөлү 3 туйутмасы да тийинди деп аталат. Эми балдар, 639 маселени карайбыз. 15 алма 3 тарелкага тең бөлүнүп салынды. Ар бир тарелкага канчадан алма салынды? Тик бурчтуу таблица түзүп аныкта. Сүрөт менен салыштыр. Кандай туйутма жазылат? Туйутманы жогорку маселедей кылып эсептегиле. Сүрөткө тартып, мага жөнөткүлө. 112 беттеги 640, 641, 642, 643, 644 мисалдарды өз алдыңарча иштегиле. Тартып туруп мага WhatsApp аркылуу жөнөтүп жибергиле. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жактыбы балдар? Саламатта калгыла.